кеңеш катары мындай сунуш катары айтам да, кыргыздардын тоюна барсаңыз, эң азында эттин гана 5 түрүн жейсиз. Бул ким? Жылкынын эти, уйдун эти, мисалы койдун эти, тооктун эти, балык. Балык эти. Анан колбаса. Ал колбасасын да айтыңыз, сыр бар. Андан сырткары молочный, баягы сүт азыктары канчасы, нан азыктары. Салаттын канча түрү. Мунун баарын жейт, шыкайт. Анан бул шыкаганда да бир жумада бир болбойт бул нерсе. Бул кээ бир учурларда айлап бизде күздө сезон башталат, тойдун сезону. Адам күндө ушундай өзүнүн организмин мындай айтмакчы кыйнап, садист деп коет го, ушундай өзүн өзү кыйнап, азаптап, ушундай жегенден кийин адамда эмне көбөйөт? Оору көбөйөт. Оору көбөйөт. Анткени оорунун көпчүлүгү жокчулуктан болбойт, токчулуктан болот. Биздеги азыр учурда сиз да байкасаңыз, мечитке барасызбы, көчөдө жүрөсүзбү, ушундай коробка кармап алган, боору ооруп атыптыр, бөйрөгү ооруп атыптыр, операцияга паланча $1000 жетпей атыптыр дегендердин көпчүлүгүнүн оорусу дал ушул кыргыздын туура эмес тамактануусунан болуп атат. Биз ошону баягы тартып жесе таяштырат дегендей, сарамжал аз-аздан бөлүп жегендин ордуна болсо чара-чара, болбосо бечара деген принципти карманып атабыз да. Бул экинчиси ден соолугубуз кетип атат, акчабыз кетип атат. Мына ошол туура эмес стереотип деп айтсак болот экен.